Амансызбы көрөрман. Бүгүнкү күнгө алынган кабарлар менен жаңылыктар маалымат программасы алгач кабарлардан кыскача. Баткен шаарына 7 сом 50 тыйындан сүлүктүүнүн көмүрү алынып келинди. Баткенде электр энергиясына эттин баасына жана тойлорго чектөө киргизилди. Эт 640 сом. Баткен районунун чек айылында айыл чарба жарманкеси өтүүдө. Кант диабети өмүр боюга созулган олуттуу оору. 14 ноябрь кант диабети менен күрөшүү күнүнө карата акысыз текшерүү жүрдү. Президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасына кайрылуу жарыялап, анда Бишкек, Ош мэрлерине сын айтты. Кайрылууда мындай деп айтылат: урматтуу жетекчилер, айрыкча Бишкек жана Ош шаарынын мэрлери, электр энергиясын үнөмдөө жана тынчтык мыйзамын камсыздоо максатында тапшырма берсек, силер аны бөрк ал десе баш алгандай ашкере аткарып жиберипсиңер. Биз элдин тынчтыгын бузуп, спирт ичимдиктерин ичип, алып ызычуу салгандар чогулган түнкү клубтарды, ошондой эле түн бир окумга чейин созулуп, 200дөн 800ге чейин киши чогулган тойканаларды иреттеп, мыйзамдын чегинде көзөмөлдөөнү тапшырганбыз. Ал эми силер болсо тамактануучу кафелерди, KFC сыяктуу тез татым жайларында жаап, тынч отурган элди кубалап чыгарууга чейин барыпсыңар. Рейд маалында бизнес ээлерине орой мамиле жасап, жарыгын өчүрүп, суусун токтотууга тапшырма берипсиңер. Мындай кылбагыла, токтоткула, андай аша чапканды, электр энергиясын үнөмдөөнү биринчи кезекте эмне мамлекет төлөйт да деген кайдыгер жетекчилерден баштап, түнү бою жарыгын күйгүзүп таштап кеткен мамлекеттик ишканалардын имараттарын каттуу көзөмөлдөгүлө. Ал эми тынч иштеп жаткан кичи жайларга барып, алардын тынчын алчу болбогула. Баткен облусунун активи катышкан жыйын өтүп, негизги 3 маселе каралды. Электр жарыгын үнөмдүү пайдалануу, эттин баасын турукташтыруу жана тойканалардагы шаар шөкөттүн убактысын көзөмөлдөө боюнча тиешелүү жетекчилерге тапшырмалар коюлду. Баткен облусунун аймагында бардык бюджеттик мекемелерде стратегиялык жана социалдык маанидеги объекттерден тышкары саат 18:00дөн 6:00ге чейин электр энергиясын өчүрүү чаралары көрүлсүн. Баткен облусунун аймагында эттин баасы 680-700 сомдон ашпасын. Тойканаларда шаан шөкөттөр 22:00дө жыйынтыкталсын. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шаменов Баткен облусунун активи менен жыйын өткөрүп, жогорудагы учурдун актуалдуу маселелери боюнча тийиштүү жетекчилерге тапшырмаларды койду. Бул багытта жетекчиликтин жарлык тескемелери боюнча эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, рейд жүргүзүп, талаптарды аткарбаган субъекттерге чара көрүүнү тапшырды. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров тынчтык жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койгон. Аталган мыйзам калктын тынчтыгын жана эс алуу бактысын камсыз кылуу менен байланышкан мамилелерди жөнгө салат. Ошондой эле азыркы учурда электр энергиясына болгон тартыштыкты кыскартуу максатын көздөйт. Ошондой эле суу энергетикалык ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу жана электр энергиясынын тартыштыгын кыскартуу максатында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2025-жылдын 5-ноябрындагы номер 949-тескемеси чыккан. 9 айдын жыйынтыгында былтыркы жылы Баткен облусу боюнча 1875 абонент былтыркы жылы 24-жылы 9 айда кошулган да, а быйылкы жылы 2737 абонент кошулду. Мындайчасын айтканда 24 мегаваттка жылдан жылга ар бир 9 айда, болбосо жылына 40 мегаваттка чейин электр энергияны пайдалануучулар кошулуп атат. 2737 абоненттин 2428-и бул калк абоненттери. Же болбосо үйлөр кошулуп атат 9 айда. Эми дагы 3 айдын аралыгында дагы 1000ге жакын абонент кошулушу Ал эми азык-түлүк бааларын туруктуу кармоо, өзгөчө этке болгон бааны бекитүү боюнча облус борбору Баткен шаарындагы эт сатуучу дүкөн ээлери жыйынга чакырылып, жетекчилер менен ачык пикир алмашуу болду. Натыйжада сунуш пикирлер айтылып, эттин баасын туруктуу кармоо макулдашылды. Мингүл Көчөрова, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар.
Баткен шаарында калкты арзан көмүр менен камсыз кылуу иштери кызуу жүрүүдө. Бүгүнкү күндө килограммы 7,5 сомдон сүлүктүнүн быйыр түрүндөгү көмүрү жеткирилди. Кыргыз көмүр ишканасы тарабынан Баткен шаардык мэриясы аркылуу ишке ашырылды. Ушул күнгө чейин элге 200 тонна арзан көмүр таратылган. Баткен шаарынын аймагында арзандатылган көмүр элге таркатылууда. Ушул тапта Баткен шаарынын көмүр сатуучу түйүндөрүндө жана Баткен районунун айыл аймактарында Сүлүктүү шаарындагы көмүр кендеринен көмүр жеткирилип, элге базар баасынан арзан сатылууда. Тагыраагы Сүлүктүү көмүрүнүн быйыр түрү килограммы 7,5 сомдон бааланууда. Элдерге жакшы болуп атат. Ушу катталарга рахмат. Ушинтип баарын тейлеп, машина карган. Азыр арзан 300дөн болуп атат. Мына неме менен очурт менен алтабыз. Урушуп талашмай жок, очурт менен алтабыз. Кабын 300дөн алтабыз. Базарда 500 экен. Бул анчалык арзан. Бул элге кам көрүү, элдин бардын эле акчасы жетиштүү эмес. Мындай кымбат көмүргө же болбосо өзүңүздөр көрүп атасыздар. Көмүрдүн баасы көтөрүлүп аткан учурда элге жеңилдетилген баа менен алып келип элди камсыз кылып аткандыгы бул жакшы көрүнүш. Чоң рахмат айтабыз. Арзандатылган көмүр Кыргыз көмүр ишканасы менен биргеликте Баткен шаардык мэриясы аркылуу Сүлүктүүдөн алынып келинген. Шаар аймагындагы бардык кварталдарда шаар тургундарына кезеги менен берилүүдө. Кыргыз көмүр тарабынан бизге арзан көмүр азыркы учурда жеткирилип атат. Жалпысынан айтканыбызда 200 тоннан тегерегиде Кыргыз көмүрдөн көмүр келип түшкөн. Андан сырткары прямой шахталар менен сүйлөшүп, аларды алып келип туруп бул жерде 8 сомдон саттырып атабыз. Анан дагы губернаторубуз Абек Исановичтин жеке кириши менен азыр 20 чоң машинеде көмүр келип жатат. Бул Баткен шаарына Кудай буйрса ал деле ошол 300 сомдон тегерегинде кабы сатылат. Мындай айтканда 7 сом 50 тиынден болуп атат негизден. Анан жалпысын айтып өтсөм, Баткен шаарында азыр негизден 40%дан ашып калдык көмүр менен обеспечение кылыш боюнча. Сос объекттердики, жана мектептер, башка ишканалардыкын эсептегенде жалпысынан 40%дан ашып калдык. Бүгүнкү күндө көмүрдүн базардагы баасы сортуна жараша 14 сом 15 сомго чейин бааланууда. Көмүрдүн баасын турукташтыруу үчүн мэрия жана антимонополияга каршы күрөшүү кызматы менен биргеликте аракеттери көрүлүп жатат. Ал боюнча антимонополия менен иш алып барылып атат. Антимонополия бааны коюп берген 9 сом 10 сом деп орешкаларга. Негизинен ошол баадан сатылыш керек. Бул боюнча дагы бүгүн мэрдин тапшырмасы менен бүгүн рейдке чыгат, бүгүн эртең. Ошол боюнча катуу көзөмөл болот. Белгилей кетсек, учурда жерлерде калкты арзан көмүр менен камсыздоо максатында жалпы облус боюнча 64 көмүр сатуу түйүндөр уюштурулган. Фарида Байдуллаева, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар. Баткенде айыл чарба азык-түлүк жарманкелери өтүүдө. Чек айылында өткөн жарманкеде эт 640 сомдон, күрүч 200 сомдон 250 сомго чейин сатылды. Жергиликтүүлөр баа базарга салыштырмалуу арзан болгонун айтып, мындай жарманкелердин көбүрөөк өтүшүн сунушташты. Бул боюнча кесиптешим Мингүл Көчөрова айтып берет. Нурмамат Ормонов чек айылында өтүп жаткан азык-түлүк жарманкесине эт алып келген. Баасын килограммына 640 сомдон койгон. Ушул эле этти базарда 680 сомдон жогору сатарын айтат. Анткени малдын жана жем чөптүн баасы кымбат, анан тартыш болууда дейт. Бирок жарманке атайын азык-түлүк баасын элге жеткиликтүү кылуу үчүн уюштурулгандыктан мындай этти арзан баада сатууну чечкен. Бүгүн биз чек айылын ярмарка болуп атат экен, чек айылында. Ошого биз өзүбүз баккан букаларды эттерин алып келдик. 640 сомдон элге жардам болсун деп алып келип атабыз. Өзү негизи базарда 680-700дөн сатылып атат. Бүгүн биз ушинтип элге жардам болсун деп 640 сомдон 50 килограмм эт алып келдик. Бул түгөп калса дагын алып келебиз. Жарманкеде мындан сырткары нан, сүт азыктары, жашылча жемиштер, бал, күрүч жана башка айыл чарба продукцияларын кезиктирүүгө болот. Бардык азыктар базар баасына салыштырмалуу арзан сунушталды. Баалар базарга караганда кыйла арзан. Şu алып атабыз. Күрүч бар экен, мөбөз, чөбөлөр бар экен. Шулар башка вак бар экен. Бат өтүп турса кыйла элге жардам болуп жакшы болот.
Жарманкеге Чоң Кара айылынан келген дыйкандар болсо өздөрү өстүргөн күрүчтүн жайдары сортун сатыкка чыгарышты. Айтымдарында күрүчтүн баасы мында 50 сомго арзан. Бүгүн ярмаркага Чоң Кара айылынан келдик, күрүч алып келдик. Бул биздин жакшы күрүчтөр 300дөн 250ден ушундай. Азыр биз 200дөн 250ден берип атабыз. Элдерге арзан алып келдик да бүгүн. Демек 50 сом арзан сатып атат. 50 сом арзан берип атабыз базарга караганда. Жарманкенин негизги максаты ата мекендик өндүрүүчүлөрдү жана жеке ишкерлерди колдоо. Андыктан дыйкандар өздөрү өндүргөн продукциясын ортомчусуз өз баасында сатууга мүмкүнчүлүк алышты. Элге да сапаттуу жана арзан азыктар жеткиликтүү болууда. Бизде мамлекет боюнча эттин баасы, айрым продуктылардын баасы негизсиз кымбаттап кетип атат деген сөздөр болуп атат да. Мына азыр биз уйдун этин 640 сомдон сатып атабыз. Атайын өкмөттүн тескебеси бар, антимонополиядан бекитилип келген ушу 700 сомго чейин баа болуш керек. 670, 680. Көчөдөгү массалык маалымат каражаттарда биздин мамлекеттин жетекчилик тарабынан айтылып атат, негизсиз көтөрүлүп атат депчи. Анан биз деген ушул жерлеринде ушундай кичи ярмаркаларды уюштуруп, малдын баасын, эттин баасын первое потребление деп коет, биринчи эсепте турган ар кандай тамак аш продукциясынын баасын кармап турушубуз керек да. Анан жерлеринде ушундай шарттарды түзүп, ушундай иш-чараларды өткөзүп атабыз. Азык-түлүк продукцияларынын баасын турукташтыруу, жарандарга ыңгайлуу шарт түзүү максатында айыл чарба продукцияларынын жарманкесин ар бир айыл аймакта өткөрүү пландалууда. Миңгүл Көчөрова, Абдрашит Саттаров, жаңылыктар. Күрүч берекпи же? Аксайды күрүч. Кант диабети өмүр боюга созулган олуттуу оору. Ар бир адам бул дартка чалдыгып калышы толук ыктымал. Мындан улам калк арасында кант диабетинин алдын алуу боюнча агартуу иштери жүргүзүлүүдө. Саламаттыкка кам көрүү акциясы Кадамжай шаарында уюштурулуп, ден соолукту чыңдоо каанасынын адистери тарабынан жарандар кандагы канттын деңгээлин акысыз текшертишти. Кадамжай шаардык мэриясынын биринчи кабатында жарандар үчүн атайын бурч уюштурулуп, анда кант диабетинин алдын алуу максатында акысыз текшерүү жүргүзүлдү. Чолпонай Жарматова мындай акциядан четте калбай текшерүүдөн өтүп, ошол эле учурда ден соолукту чыңдоо каанасынын адисинен кеп кеңеш ала алды. Мен өзүмдү ишим боюнча келдим эле. Көсөм бирде акция жүрүп аткан экен. Текшерилип, енді өзімді ден соолукка карайм да. Ушундай жүргүзсө жакшы акцияларды бизге окшогондорго анча жардам. Адатта адамдар бул дартка кабылганынан кабары жок жүрө берип, дарыгерлерге кеч кайрылышат. Мындан улам оорусу өтүшүп кеткендердин саны арбын. Кант оорусуна генетикалык жана жаратылыш факторлору таасир этет. Бирок зыянсыз диета жана активдүү жашоо образы менен кандагы канттын деңгээлин бирдей кармап турса болорун адистер белгилешет. Диабет менен ооругандар аябай көп. Негизи эле элибизде катталгандар. Бирок өздөрү байкабаган түрдө көп убакытка чейин билбесен жүрүп калат дагы. Бул оорулардын осложнениясы башка ооруларды чакырат. Ошондуктан биз сиздердин ден соолугуңуздарга кам көрүп, ар түрдүү оорулардын алдын алыш максатында ушундай акцияларды жүргүзүп атабыз. Текшерүүдөн өткөн жарандарга оорунун алдын алуу тууралуу маалыматтар камтылган баракчалар таркатылды. Бул акция шаардагы эл көп чогулган коомдук жайларда уюштурулуп, калктын маалымдуулугун жогорулатуу зарылдыгы эске алынды. Мен балдарыма паспорт турлаганы келдим эле. Анан сакырым жакшы экен, жашыңызга карата жакшы экен. Мындай эми качан ооруп жатып калсаңыз скоро келсе гана барбасак одан буягы барыш кыйын бизге. Ушундай келип акцияларды өткөрүшүп, давление текшерип, кан басында текшерип, сахар диабетти текшергенге чоң рахмат. Биз дагы эл тейлеген калк тейлөө борборунда иштейбиз дагы. Медицинага барганга биз убактыбыз болбой жатат, аз себебинде биз кетип калсак бул жерде тополоң болот. Ошон үчүн элдин кызматына бул жерде чоң рахмат. Медицина Минздравга бизди келип ушундай текшерип кеткендерге. Акысыз акцияга Кадамжай шаарынын мэри Алтынбек Мурзажанов катышып, текшерүүдөн өттү. Шаар мэри калктын саламаттыгына арналган мындай акцияларды байма-бай уюштуруп турууну колдоорун айтат. Элдин ден соолугуна алдын ала ушинтип камп көрүүңүздөр үчүн чын ден соолук каалайм сиздерге. Сиздер дагы оорубаңыздар. Мына калктандар бар, биз коркпой ошо өзүбүздүн ден соолугубузга күйүп дегендей элге кызмат кылып жүрөбүз. Сиздерге да чоң рахмат.
Бүгүнкү самалык Кадамжай райондук жалпы дарыгерлер практикалык борбору тарабынан уюштурулуп, ден соолукту чыңдоо каанасынын адистери активдүү катышты. Компаниянын максаты медициналык санитардык жардамдын сапатын көтөрүү. Уюштуруучулар кант диабетинин алдын алууга жарандарды кайдыгер болбостугун чакырышат. 14 ноябрь бүткүл дүйнөлүк кант диабетине каршы күрөшүү күнүнө карата бүгүн биз шаардык мэрияда акция өткөрүп жатабыз. Себеби көбүнчө жумуш ордунда болушат дагы кызматкерлер жана мына жерде калпы тейлөө борборуна көпчүлүк келет. Ошолорго биз ушул жерде уюштуруп элдин ошол кан составындагы кант деңгээлин өлчөтүп маалыматтарды берип иш жүргүзүп атабыз. Булар иштеген ишчилерге дагы ыңгайлуу, келген адамдарга дагы ыңгайлуу. Акция учурунда биз өздөрү дагы айтып кетип атат бизге ыраазычылыгын, себеби ден соолугуна кам көрүп өздөрүнчө больницага барганга убактыбыз жок дешип, ушул жерде Компаниянын жүрүшүндө 150дөн ашык жаран текшерүүдөн өтүштү. Жыйынтыгында кант диабети бар экендигин билбей жүргөн 8 жаранда аныкталды. Алтынай Шабидинова, жаңылыктар. Фергана өрөөнү борбор Азиянын жүрөгү. Элдер, маданияттар жана тарыхтар кылымдар бою бирге жашап келген бул аймакта тынчтыкты сактоо бүгүн мурдагыдан да маанилүү болуп турат. Ошол себептен 3 өлкөнүн жарандык коомунун өкүлдөрү Худжанд шаарында жыйналып, биргелешкен аракеттер борбор Азиядагы туруктуу өнүгүү жолунда деген ураан менен өткөн долбоорлордун жыйынтыгын талкуулашты. Бул жолугушууда ар бир катышуучу өз эмгегин бөлүшүп, аймактагы тынчтык маданиятын күчтөндүрүү үчүн дагы кандай кадамдар зарылдыгын белгилешти. Биргелешкен аракеттер борбор Азиядагы туруктуу өнүгүүнүн жолу. Бул ураан астында Фергана өрөөнүндө тынчтык маданиятын илгерилетүү жана туруктуу өнүгүүгө салым кошуу максатында 3 өлкөнүн өкүлдөрү Тажикстандын Худжанд шаарында жолугушту. Бул жолугушуунун башкы максаты буга чейин ишке ашкан чакан долбоорлордун жыйынтыгын талдоо, ийгиликтерди баалоо жана алдыдагы кадамдарды белгилөө. 2 жылдын аралыгында көптөгөн окутуулар болуп, биз ушу тандап алынган жергиликтүү жарандык коом уюмдары жана инициативдик топторду долбоорго алып, көптөгөн окутуулардан өткөрдүк. Алар долбоордун алкагында өздөрүнүн мини инициативаларын жазган мүмкүнчүлүк алышты жана Кыргызстанда эле 9 долбоорду ишке ашырышты. Алардын ичинде жергиликтүү да долбоорлор бар жана чек аралык долбоорлор дагы ишке ашырылды. Тандалган 6 организация бар эле. Оштон ЭКО, бул Экопазл жана Ордо Прогресс. Баткенде 4 организация болду. Буларды айтып кетсем, бул мирный инициатива, Кызыл Бел айылынан Кызыл Бел жаштары деген инициативдик топ жана Лелек жактан азыр ошо дагы жаңы түзүлгөн группа, бул Жаш креатив деген жаш балдар бар. Ошолор дагы өз проекттерин мыкты деңгээлде ишке ашырышты. Такие дружелюбные, позитивные люди. Я наслаждался, работая вместе с вами, поэтому вот я даю 10+. Итак, руки поднимаем, руки и скажем. Жолугушууда ар бир катышуучу өзүнүн ишке ашырган долбоорун презентациялап, анын коомчулукка алып келген таасирин баса белгиледи. К своей презентации рассказать о нашем локальном проекте, который мы реализовали в городе Ош. Этот проект называется Upcycle Oasis. Коротко о нас, если сказать, то мы организация, которая занимается экологическими вопросами. В основном это сфера управления отходами.
то есть сортировка, переработка, вторсырья. Но кроме этого еще очень много экологических у нас проблем, и мы тоже обращаем на них внимание. Мындай чакан бирок маанилүү долбоорлор аркылуу чек ара аймактарындагы жаштар, мугалимдер жана активисттер тынчтык куруу ишинде жигердүү рол ойной башташкан. Mehrjon ayollar va bolalar markazi bu loyiha doirasida 2 yildan beri ishlab kelyapti va 6 ta loyiha, mini loyihalarda amalga oshirishda o'zini oldiga maqsad qilib qo'ygandi va bu 6 ta kichik loyihalar 6 ta NNO tomonidan amalga oshirildi. Umumiy hisobda aytilganda 3000 dan ziyod odam qamrab olindi va ijtimoiy tarmoqlarni hisobga olganda 7000 ta odamni qamrab oldi deb ayta olamiz. Bular turli xil yo'nalishda nogironlarga ta'lim berish yoki yoshlarda yetakchilikni, tinchlikparvarlik ruhini shakllantirish yoki ekologiya orqali tinchlikni targ'ib qilish yo'nalishlari edi. Men o'ylaymanki, bu tinchlikni targ'ib qilishni va yoshlarni bu loyihaga jalb qilishni va kelajak uchun tinchlik elchilarini yetishtirish uchun katta bir qadam bo'ldi deb o'ylayman. Жалпысынан жолгушуу жылуу, достук маанайда өттү. Катышуучулар өзара кызматташтыкты мындан арыда улантуу ниетин билдиришти. Сегодня третий день нашего форума, где мы совместно с нашими партнерами из Узбекистана и Кыргызстана пришли на обед. Сегодня завершающий день. Это были 3 прекрасных дня, где наши партнеры делились своими идеями, показывали свои результаты проектов. Это были замечательные проекты. Презентация работ всех стран показала, что проект осуществил огромную работу. Это работа в сфере молодежи, это работа в сфере женщин, это работа, в общем говоря, в сфере миростроительства. Результаты почти все достигнуты. Эскерте кетсек, бул демилге Евро биримдиктен жана DVV International уюмунун каржылык колдоосу менен ишке ашууда. Долбоорго Кыргызстандан, Тажикстандан жана Өзбекстандан жарандык коомдун өкүлдөрү, мамлекеттик кызматкерлер жана чек ара айылдарындагы жигердүү жаштар катышууда. Биз бардыгыбыз билебиз, Фергана өрөөнү бул Борбор Азиянын бермети болгон эң тарыхка жана маданиятка бай өрөөн болуп эсептелинет. Жалпысынан 17 миллиондан ашуун эл жашашкан жана 3 өлкөнү камтыган бул өрөөндө бүгүндө 3 өлкөнүн ынтымагына, 3 өлкөнүн кызматташуусуна абдан жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүүдө жана Фергана өрөөнү барган сайын тынчтыктын символу болуп жана өнүгүүнүн, мүмкүнчүлүктөрдүн өрөөнү болуп барууда. Биздин уюмдар негизги курал катары бул билим берүүнү өзүнүн миссия катары да билет. Анткени элдер канчалык билимдүү болгон сайын өнүгүүгө мүмкүнчүлүктөр көп болот жана ынтымактыкта жана тынчтыкта жашоого жакшы шарттар түзүлөт деп ойлойбуз. Мына ушун үчүн DVV International уюму Кыргызстандагы кеңсеси, Өзбекстандагы Ташкенттеги жана Душанбедеги кеңселери бул ушул жалпысынан билим берүүнү өнүктүрүүгө багытталган ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Тынчтык бул жөн гана максат эмес, ал биргелешкен аракеттердин натыйжасы. Фергана өрөөнүндөгү элдердин ынтымагы дал ушул багыттагы үмүттү бекемдеп жатат. Он 4 ноябрга карата кабарлар топтому мына ушулар болду. Эфир аркылуу көрүшкөнчө.